قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. بعد Şeyh İbn Abidin rahimehullah aytadi: "Wa amal bi mafhumi rivayatin ata ma lam yukhalif li sarihin thabata." Bu ereje katara anlatadi. Demek mafhumul muhalafa degen bizde var. Oşo mafhumul muhalafaga rivayattardın. Mesela bizim kitaplarda Kutubu Zahir rivaya, Navadirler bolsun, andan başka sahabalar nemeleri olsun, biroq anda özünün şartı var. Alımlardan, müştehitlerden gelgen sözler bolsun. Bardığının mafhumul muhalafasına amal kılsam болады. Mafhumul muhalafasına amal kılsam болады. Biroq şartı egerde açık ayqın gelgen nemege karşı çıkpasa. Allah razı olsun. Açık ayqın gelgen sözgö karşı çıkpay turgan bolsa. Allah razı olsun. Demek oşunu aytып atат. Misal üçün mafhumul muhalafa degen bizde mafhumul muvafaqa var, anan mafhumul muhalafa var. Eki bolup ekiye bölünөт mafhum. Mafhum degen nerse özüne ma fuhima minel lafzi. Lafızdan düşünülgen nerse. Anan bul muvafik bolot. Lafızdan aytılgan lafızın özünü düşündürgen bir manisi bolot. Anan lafızın düşündürgen manisine layık bolgan mafhum bolot. Anan oşol mafhumga muhalif bolgan başka mafhum bolot. Misal üçün mындай деп айта турмусак. Wa la taqul lahuma uff деп aytıla turmусак. Wa la taqul lahuma uff. Ата-энеңе уф деп дагы сүйлө деп атат да, мындай чыкна. Уф деп дагы мындай өзүңдүн бир мындай тажып атканыңды көрсөтпөй, билдирбе деп атат да. Уф деп дагы билдирбе деп атат. Эми Алла Таала бизден ата-энеге уф деп айтуудан тыйып аткан болсо, ата-энеге жаман кароо, жаман сөз сүйлөө, сөгүү биякта турсун, уруш биякта турсун, кол көтөрүш биякта турсун анда. Демек анын хурматы уф деп айтыш бул арам болот эсептелип аткан болсо, демек андан да жогорку эгерде катуураак бир неме сөз менен орой мамиле кыла турган болсоң, Кудай сактасын, жардамсыз калтырып кете турган болсоң, бул андан да өткөн арам болот эсептелет. Эгер Кудай сактасын, бирөө жарым ата-энесин ура турган болсо, бул андан да өткөн эмне болот? Арам болот эсептелет. Демек, бул жакта карагыла. Бул жакта лафыздан түшүнүлгөн эмне болду? Уф деп айтпоо болуп атат. Уф деп айтпоонун өкүмү эмне болуп атат бул жакта? Арам болуп атат. Эми ушуга уф деп айтпоонун жанына немени алып келебиз? Сөгүүнү алып келе турган болсок, сөгүү дагы эмне болот? Арам болот. Муафик болуп атат өкүмдө. Түшүнтүбү? Хурматтыкта. Дагы бирөөнү алып келдик. Мисалы үчүн биякта уруу дей турган болсок, кол көтөрүү дей турган болсок, бул эмне болуп калат? Бул дагы өкүмдө бири болот. Ашадду хурматан болуп атат. Бизде биторихин аула дейбиз го, кене далалатул аула деген ушул болуп эсептелет. Анан мисалы үчүн эме кыла турган болсок, дагы бизде далалатун нас деген нерсе бар, экиге бөлүнөт. Мафул муафака деп коет, же болбосо мафул муафака, же болбосо далалатун нас. Бул экиге бөлүнөт. Далалатул аула, анан далалатул мусава. Бул жакта айтылган нерселердин бардыгы, мисалы үчүн далалатул аулага мисал алып келдик. Далалатул мусавага уф дегенсе иф деп койсо, мисалы үчүн, дагы ошонун деңгээлиндеги бир нерсе болсо, ошол далалатул мусава болот. Мисалы үчүн Алла Таала аятта не деп айтып атат? Жетимдердин малдарын жебегиле деп атат. Жетимдердин малын жебегиле десе, бирөө жарым келип жетимдердин малын жебегиле. Бул мантук болуп эсептелет. Анан ошого неметилген нерсе, андан чыккан өкүм не болуп атат? Арам болуп атат да, жетимдердин малын жештик. Ошонун дагы муафик болгон нерсени алып келебиз. Ал кайсы болуп атат? Мисалы үчүн бирөө жарым барып туруп жетимдердин малын өрттөп салса, жеген менен экөө бирдей эле өкүмү. Мусава болуп эсептелет. Мунун дагы өкүмү харам, ашаду хурмат эмес, харам болуп эсептелет. Бирөө жарым неме кылсам, мисалы үчүн сууга чөктүрүп салса, ушуга окшогон кыскасы жана пайдалана тургандай тосо турган бир нерсе ишти кылып кое турган болсом, булардын бардыгы эмне болот? Бул мантука муафик болот. Мантука муафик болот. Ошондон биз жана далалатун немеде вала тaqullahu уфта бул мисал катары мен эмнеге мисал катары алып келет? Далалатун наска мисал катары алып келет. Далалатун нас бизде мафул муафак болуп эсептелет.
Бирөө эгер уф деп айта турган болсо, бул арам болуп эсептелет. Уф деп айтыш арам болуп эсептелет. Бул жерде Кудай сактасын бирөө кол көтөрө турган болсо, же сөгө турган болсо, бул дагы арам болуп эсептелет. Демек муафик болуп атат меде өкүмдө. Эми мафхум мухалифа келе турган болсок, мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху хадисте айтып атат, не деп? Фил ибили саимати закатун деп айтып атат да. Жана мал мүлк, мисалы үчүн неме төөлөр болобу, же болбосо андан башка немелер деле неме болсун, саум деген нерсе бар бизде. Саум деген нерсе неме кылыш керек? Эмне кылыш керек эле? Фикта не деп келет? 6 айдан көбүндө оттоп жүрүш керек. Жайыттарда жүрүш керек. Демек, эгер ошондой болсо, анда зекет бериш не болот? Важип болот, милдет болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, фил ибили саимати закатун дейт. Ибилдер, төөлөр эгер ошондой болсо, зекет болот. Эгер сайма болбосо, анда зекет важип болбойт. Бул мафхумул мухалифа болуп эсептелет. Сайма болсо, не болду? Зекет важип болот дедик. Сайма болбосо, зекет важип болбойт деп айттык. Ушулар эмне болуп эсептелет? Мафхум мухалифа болуп эсептелет. Бүгүнкү өтө турган сөз ушул жөнүндө болот. Демек, кыскасы, сабактын неме алдында эле айтып коелу. Шариатта, Куранда, хадисте мафхум мухалифага амал кыла албайсың, бирок адамдардын сөзүндө амал кыла аласың. Түшүндүңбү? Сахабалардын сөзүндө дагы амал кыласың. Эгер шарты менен, эгер ошол жанагы айткан сөзү бир мындайча айтканда адамдын өзүнүн акылы менен биле ала турган сөздөрдөн болбосо, анда ал дагы хадистин өкүмүн алып калат. Бирок жалпысынан мекен сахаба амалын кийинкилердин бардыгынын сөзү ошол немеге кирип калат. Амма мафхум мухалифасына амал кылсаң болот аларга. Ошондон айтып атат: "Ва амал би мафхуми риваятин ата ма лам юхалиф ли сарихин сабата." Астында турат qawluhu بمفهوم اعلم أن أولا أن المعاني التي تستفاد من الألفاظ تارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا. Кет айтылган сөз бар, андан түшүнүлгөн нерсе ачык айкын түшүнүлөт. Вала тaqul lahuma уф десе, мындан мен түшүнүп атабыз. Уф деп айтпа дегенди түшүнүп атабыз да. Андан кээде талвихан ишаратан түшүнөт. Эмне кылат? Уф деп айтпаса, анда демек неме да кылбаш керек экен, урбаш керек экен, кол көтөрбөш керек экен, жаман сөз айтпаш керек экен дегенде. فالأول المنطوق برنسي ميولوتات منطوق بلوتات إيكنشي والثاني المفهوم فكلاهما من أقسام المعنى منطوق بلوتاغ منطوق تاغ مفهوم داغ إيكو منكن إيكوتين لافظتان түшүнүлгөн нерсе болуп атат. Маани болуп атат да мындай чыкканда. Биринчиси мындай болуп атат да. Бизде бир лафз келип атат. Вала тaqul lahuma уф деген назм келип атат. Лафз деп коелу мейли. Ушул келип атат да бизге эмнени түшүндүрүп атат? Уф деп айтпа дегенди түшүндүрүп атат да, мааниси ушул болуп атат. Уф деп айтпа деди. Уф деп айтпа деген болсо, демек бул маани болуп атат. Бул жакта дагы бир мафхум бар. Мафхум мухалифа болсун, муафака болсун, айырмасы жок. Бул жакта эмне дедик? Аларга кол көтөрбө дедик. Бул дагы мафхумдан экинчи мафхум болуп эсептелет. Экинчи даражадагы мафхум болуп эсептелет. Демек лафз буга далат кылганда ушул аркылуу далат кылып атат. Түшүндүңбү? Ортомчусу бар болуп атат да. Буга да мафхум деп буга мафхум деп коебуз. Болбосо өзү мафхум деген нерсе эмне? Мафхума минал лафзи да. Лафздан түшүнүлгөн нерсе мафхум. Анда буга да мафхум деп айтышыбыз керек, буга да мафхум деп айтышыбыз керек. Бирок муну истилахта не деп коебуз? Мафхум дебейбиз. Муну не дейбиз? Мантук дейбиз. Мафхум мантук. Куду менен айтылган нерсе деп коет да, эттен мунучу. Ал эми берки экинчи даражадагы нерсени маанини мафхум деп айтышат дейт. Ошону айтып атат. والثاني المفهوم فكلاهما ميل منطوق болсун, мафхум болсун, мантуктун маанисин түшүнүүгө уф деп айтпа деген бул мантук болуп эсептелет. Ушул мантук болсун, мафхум болсун экөө тең маанилердин кысмынан болуп эсептелет, бөлүктөрүнөн. Амма фил лугати эми лугатка, тилдик мааниге келе турган болсок, фал мантук деген мааниси хуал малфузу бихи, айтылган нерсе. Мантук деген нерсе ма нутука бихи, айтылган нерсе. Ва хуа айну лафзи лал маана. Демек мантук деп айтылса, демек ма нутико бихи деген айтылган сөз. Мантук деген мааниси лафз деген эле маани. Сөз, айтылып аткан сөз деген эле түшүндүрөт. Маани дегенди түшүндүрбөйт. Бул жакта шейх не болуп атат? Шейх Усмани бул жакта мантук деген нерсенин өзүнүн немеси, түпкүрүк мааниси лафз дегенди түшүндүрөт деп атат. Лафз дегенди түшүндүрөт деп атат. Бирок бул жакта жанагы лафздан түшүнүлгөн түздөн түз лафздан түшүнүлгөн мааниге не деп коюп атат? Истилахта мантук деп коюп атат. Лафздан бир нерсе аркылуу, бир васита аркылуу, ортомчулук аркылуу түшүнгөн нерсеге мафхум деп атат. Мейли мухалифа болсун, муафак болсун, ошону айтайын деп атат азыр бул жерде. Вал мафхум ма юстафаду минал лафз. Ал эми мафхум деген нерсе лафздан түшүнүлгөн нерсе деп атат.
Lafızdan düşünülgen nerse. Ve huvel mana, mafhum degen nerse ne eken? Mani. Lafzın manisi degen eken. Fa zahara anday bula turamasa anna itlaqal mantuqi fil islah alal ma'na innama huwa haqiqatun islahiyatun la lugaviyyatun. Demek biz bu jaktan ne kılabız? Mantuq degende, misal üçün mantuq degende ve la taqul lahum uf deb, uf deb aytpa deb özün tüzden tüz manisine, manisine mantuq deb aytkanыбыз ne oldu? Bul istilah bola eseptiрип атат. İstilah usuli bola eseptiрип атат. Бирок чын-чынына келгенде бул не экен? Бул мани, бул мантук бола эсептелет. Мантук ушул вала тaqul lahum ушул мантук бола эсептелет. Лафз вала тaqul lahum деген лафз болот атпайбы? Ушуга мантук бола мантук деп аталат ушул деле лугатта. Бирок истилахта усулчулардын истилахында мантук дегенде бул жака алып келип койдук. Түшүнүктүбү? Бир неме жылдырып койдук. لأن المعنى لا ينطق به. Анткени мантук деген нерсе эмне? Айтылган нерсе да мани айтылбайт да, лафз айтылат да. Түшүнүктүбү? Ошондон бул истилах болуп атат. Ва иннама юнтaqu bil lafzi dali alayhi. Ошол далат кылып аткан лафзды айтабыз дейт. Далды айтабыз, мадлулду айта албайбыз дейт. Ида арахта хада фa'lam anna al-mafhuma qismani. Mafhum ekiye bölünüp, oşonu bile oldu. Mafhumu muvafaqa ve huvel muabbaru anhum bi dalalatin nas fi istilahi usulul fiqh. Dalalatun nas tavaytlat. Dalalatul musavva, dalalatul avla dep ekiye bölünüp. Bunun içinde öz içinde misallardan alıp öttük. Bir de vela taqul lahum uf anan ikinci cetinlerin malını ceveştik. Ve mafhumu muhalafa. Bu ikincisi mafhum muhalafa. Vel evvelu hujjatun indel kull. Birincisi ne oldu deydi? Bu jalpı bardığında büttük kalamlarda hujja bol eseptiret. Şariаттын kalamında olsun, adamların kalamında olsun ne olatken bardığında hujjat kollanılsa bolat. Dalil qatar kollanılır. Ve thani ala thamaniyat aqsamin alem ikincisi ola turamasa mafhumul muhalafa 8 türde bolat deydi. Zakara şarihu minha khamsatan ve taraka thalathata sanadhkuruha inşallah. 5 öysün aytты, kalgan 3 öysün kaldırıp koydu. Biz özüz tolup ketebиз deydi kalganın. Ve la şey'a min hadhihi al-aqsami hujjatun indana fil Qur'ani ve sünneti. Uşul 8 aksamdan hiç bir öysü bizde hujjat bolu eseptirilbeyt deydi. Dalil qatarı bir hükümde ayrılbaysın bu nerselerden. Ha? Mafhum muhalafanın 8 türünün bir öysünü alıp gelip durup dalil qatarı koldan albaysın deydi. Amma indel cumhur mucmalu aqsamihi hujjatun illa mafhumul laqab. Amma indel cumhur fa mucmalu aqsamihi hujjatun. Emi cumhurlardan mazhabına gele turamasak, jalp aqsamları jet ösü hujjat bolan jalpsan hujjat bolu eseptiret. Bireli mafhumul laqabda hilaf var deydi. Mafhumul laqabda. Аны азыр бул жакта ар бир маанисин айтабыз бул жакта. Лақап болса кандай болот, тигилер болса, сыпат болса кандай болот, шарт болса кандай болот. Fa innahu hujjatun 'inda al-qadi Abi Bakr ad-Daqqaq ve Abi Bakr Muhammad as-Sayrafi min ash-Shafi'iyye ve 'inda ba'd al-Malikiyye ve'l-Hanabila. Uşular kebirklerinin göz qarashına laqapdagı ne bolup kalat deyin? Hujjat bolu eseptiret deydi. Ve hada al-ihtilaf fi nususul Qur'ani ve sünneti. Uşul janagı bul mafhumul muhalafa dalil qatarı koldonup andan bir nerseni ala alabızbı, jala albayбызбы деген nerse talaş ne bolot deydi? Kur'an menen sünnette bolot deydi. Andan başkasına talaş yok deydi. Kalamın nasda adamların sözüne biz de mafhum muhalafаны koldanabız. Bирок şariattın sözüne koldan albayбыз. Oşol bolot deydi. Çünkü amma fi gayrihima min aqwali fuqaha ve ibaratihim فهو حجة عندنا أيضا. Alime oşol alımların aytkan sözlerinde, bu kitaplarda, şartlarda gelgen sözlerin mafhum muhalafasını koldansın buladı. Çünkü bizde de dalil kama yufassuna şarih fahfaz mulakhasan min tashilil usul haşiyatul Uthmaniye. Emi ayet otat rivayet degen sözlü geldi. Qawluhu rivayet al murad bir rivayet ma ruya fil kutubi anil mujtahidin min as-sahabati ve gayrihim. Kitaplarda neyse fıkhi kitap olsun, usulü kitapları olsun, oşol kitaplarda mujtahidlerden akvalların, jolboso sahabalardan jana başka tabiinlerin akvalların nakıl kılıp kelgen kitaplardan mafhum muhalafasına amal kılsam bolat деп атат. Anan özü mutlak aytыла турган болсо mafhum деп айтылса, wa mafhumuhu kaza деп келе турган болсо, mafhumdan maksat mafhum muhalafa болот. Mafhumul muvafakan maksat kılış üçün mafhum muvafaqa деп айтылат. Түшүндү? Мындай деген сөз, wala ne деген söz бар? Wala amala indana bil mafhum деп коет. Biz mafhumga amal kılbayız dese, mafhum muhalafanı düşünüyoruz. Demek sahabalarındağı akvallarının, sözlerinin mafhum muhalafasına amal kılsak bulan, bирок aytып атат. Lakinne kavle sahabi muqayyadun bima yudraku bir ra'yi la ma lam yudrak bihi deydi.
ой пикирге мындай уруксат боло турган ой пикир менен ой пикир кылып жетип түшүнө ала турган сөздөр болсо, нерселер болсо, анда мафхум мухалафасына амал кылсак болот. Бирок ага окшогон нерсе, мына акыреттик болгон иштерге боло турган болсо, гайбият маселелеринде боло турган болсо, анда мафхум мухалафага амал кыла албайбыз анда. Түшүндүңбү? لأن قول الصحابي إذا كان لا يدرك بالاجتهاد والرؤي له حكم المرفوع. Сахабанын айткан сөзүн эгерде биз акылыбыз менен немете албай турган болсо, гайбият иштерден боло турган болсо, акыретке барганда ушундай сыйлыктар берилет, же болбосо ушундай жазалар берилет деген сыяктуу нерселерди айта турган болсо, анда бул эмне болот экен? Хадистин марфу болгон хадистин өкүмүн алат дейт. Фаякуну мин калами шария, анда боло турган болсо, бул дагы шариаттын калам болуп эсептелип калат. Анда бул жерде мафхум мухалафасына амал кыла албайсың. Вал мафхуму фихи, бул фи калами шария гайр муътабарин индана дейт. Түшүндүңбү? Эми шарты качан болот дейт? Ва амал би мафхуми риваятината, ошол адамдардын негизи эле жалпы мафхум мухалафа каламу шариядан башка жерде амал кылсаң болот. Бирок шарты качан? Малам юхалиф ли сарихин сабата. Ачык айкын бул жакта мантукка карама-каршы келбесе амал кылсаң болот. Ачык айкын эгерде мантукка карама-каршы келсе амал кылбайсың. Анткени бул күчтүүрөөк болот да. Немеге караганда бул күчтүүрөөк. Түшүндүңбү? I'lam anna al-mafhuma qismani. Эми бул жакта таксим, бул жакта немедеги жумхурлардын максатын неме мазхабындагы таксимди айтып атат. Болбосо бизде мынтип мафхумду экиге бөлүп ана мындай неме этип кетпейт. Бизде эмне кылат? Далалатуна, ибаратуна, ишаратуна, далалатуна, неме иктидауна деп бөлүп кетет. Түшүндүңбү? Ярым аннал мафхума кысмани. Бул ошол жалпысынан жумхурлардын немесине алып карап бөлүнүп атат. Эми бул таксим ушинтип бөлгөн дагы бизге азыр негизи максатка ушул неме кылат да, жегин болуп атат. Мафхуму муафака ва хуа далалатул лафзи على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت بمجرد فهم اللغة أي بلا توقف على رأي واجتهاد كدلالة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب. Demek mafhum muvafaka dedi birincisi. Bu lafzın dalat kılıyorsun. Nege? Ala thubuti hukmil mantuqi li maskutin anhu da. Demek bizde mantuk degen neresi var? Qaragılar bizde janagı lafz var deyli. Ve la taqul lahum uf. Ve la taqul lahum uf nege dalat kılat? Mantuqa dalat kılat dedik. Mantuqa dalat kılat dedik. Mantuk qaysi bolup atat? Oşonun manisi. Lafzın tüzdön tüz manisi oşon bolup atat. Anan oşol dağı biyakta bizde ikinci mani var. İkinci mani var. Bul jakta urbagla degen bolup atat. Neme aytpagla da atat da uf dep aytpagla degeni bul mantuk bola eseptelet. Endi bul jakta mafhum bolat. Bul jaktan çıga turan mafhum bolat. Mafhum kede muvafaqa bolat, kede muhalaf bolat. Azыр biz muwafaqada жүрөбүz. Эми ошол сөз, ушуга дагы мындай айтканда буга берилген өкүм, мантукка берилген өкүм буга да берилет дей турган болсо, анда бул эмне болот экен? Muwafaq болот экен. Muwafaq эмнеде? Muwafaq эмне үчүн muwafaq болуп атат? Өкүмдө бирге болгондуктан, түшүндүңбү? Мааниде эмес, өкүмдө бир болгондуктан, экөө бир өкүмдө шериктеш болгондуктан muwafaq болуп атат. Демек, уф деген нерсе тафиф бул эмне болот? Харам болот. Дорптагы булда харам болот. Шатымдагы булда эмне болот? Харам болот. Булар неде болуп атат? Муафака неде болуп атат? Өкүмдө болуп атат. Ошондуктан не деп айтып атат? Далалатул лафз. Мисалы лафз кайсы болуп атат? Ва ла тaqul lahum уф. Ала субути неге далалат кылат? Ала субути хукмил мантук. Мантук кайсы болуп атат бизде? Урба деген, ошол айтылган сөздүн мааниси. Неме? Уф деп айтпа деген сөздүн мааниси. Уф деп айтпа деген сөздүн өкүмү кайсы болуп атат? Харам болуп атат. Ошол харам кимге сабит болот экен? Маскут анху. Маскут анху кайсы? Дорб, шатым болуп атат. Маскут анху. Ошого демек тегиге немеге тафифке уф деп айтканга берилген өкүм бияка да берилет деп атат. Муну эмне менен түшүнөсүң? Жөн эле лугатты билсең, мындай чыкканда башың бир аз иштесе ошондой эле түшүнөсүң деп атат да. Мисалы үчүн бирөө жарым ата-энеңе уф деп айтпа десе, сен ата-энеңе кантип уф деп айтып атасың десе, эгер дорб, шатымдар булар андан да жогору турат да. Тим более эгерде сен уф деп айтып атсаң, анда тим более бул деген болот да. Уф деп айтпа деп атса, эң адынадан тыйып аткан болсо, ала тим более, аладан тим более тыят да. Түшүндүңбү? Ушуга окшогон нерсе айтып атат. Била таваккуфин ала ра'ин ва ижтихад. Бул жерде илля эконун ортосунда илля жамия кайсы бул деп неме кылбайсың, ижтихад кылбайсың. Бул жерде эмне экен? Жөн гана ошол бир аз мындай ойлонуп койсоң эле түшүнөсүң деп атат. Фала кадалати фала тaqul lahma уф. Фала taqul lahma уф деген сөздүн мааниси кадалати маана фала taqul lahma уф да. Ошол фала taqul lahma уф деген лафз бар. Ошол лафздын мааниси мантугу эмне болуп атат бизге? Эмнени түшүндүрүп атат? Ала тахрими дорб.
Биякта да башка бир нерсени бар, ошол нерсенин арам экендигине далил болуп атат, далалат кылып атат, түшүндүрүп атат. Ал кайсы дорб. Wa mafhum mukhalafa wa huwa dalalatu an-nass lafzi ala thubuti naqidi hukm al-mantuq lil maskuti. Demek ne деп атат бул жакта? Ошол лавз келет дагы. Не дейт? Лавз келет. Ошол мантуктун өкүмүнүн каршысы болот десе, болбойт деген нерсе маскут анхуа сабит болот деп айтат дейт. Түшүндүңбү? Бул ошол себептен мафхумул мухалафа деп аталып калды. Мухалафа эмнеде? Хукумда болгондуктан. Тиги муафак болуп атат. Өкүмү бир болгондуктан муафака. Ал эми бул эмне болуп атат? Мафхум мухалиф болуп атат. Өкүмдө. Ва хуа аксам, бул бир нече аксам болот. Мафхуму сифа. Кафи ас-саимати закатун деп айтат турмуса. Фил ибили саимати закатун деп айтат турмуса. Эмне болуп атат? Фил ибил ас-саимати. Сифат болуп атат да. Сифат болуп атат. Демек, эгерде ибил сайымдарда, эгерде төөлөр сайыма боло турган болсо, не дейт? Анда закат бериш керек деп атат. Сайыма болбосо, ушул сыпат жок боло турган болсо, жөн гана ибил болуп, сайыма деген сыпат жок болсо, анда закат важип болбойт деген. Бирок биз мынтип колдонбойбуз. Башка бир аят, башка биздин далил мындан эмес, башка жактан алынат биздин далилдер. Түшүндүңбү? Ушул немеден гана албайбыз. Bir ele lafızdan, bir ele hadisten de aytaylı, bir ele hadisten ispatıdağı nafinde kalmayız. Çünkü? Sıfatlamasın, mansızlıkta sıfatlaş gerek oldu. Fis-saimati degende, bu jaktan ne olur? İbilis-saima degen bu olur tam. Ve mafhumu şart. İkinci mafhumu şart nahvu ve in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna. Eğer de boyunda bolsa, talak berilgen ayallar boyunda bolsa, alarga nafaka beriledi odur. Anda boyunda jok bolsa nafaka beriş vacip emes degen. Çünkü? Biz кадимкиде жашоодо колдонобуз го. Эгер мындай болсо мындай бол, сендин сөзүңөн мындай деген нерсе чыкты деп колдонобуз го. Ошондой эле да. Ва мафхумул гоя наху хатта танкиха завжан гайра. Фала тахиллу лаху хатта танкиха завжан гайра. Башка күйөөгө тийип чыкмайынча адал болбойт. Тийип чыкса адал болот. Түшүндүңбү? Ва мафхумул адат наху 80 жалда. Демек 80 камчы неме кылыш керек деп атат. 80 камчы. 80ден ашып кетпеш керек. Түшүндүңбү? 80ден ашып кетпеш керек. Ва мафхумул лақаб, лақабка келе турган болсок, ва хуа таалиқул хукми, лақабтын мааниси эмне десе, ва хуа таалиқул хукми би жамидин. Жамид нерсеге өкүмдү байлай турган болсо. Кандай? Фи ал-гhanami закатун деп айта турган болсо. Фил гhanami, гhanам бул жерде эмне болуп атат? Жамид болуп атат. Демек бул жерде эмне дейт? Фил ghanami закатун. Жол болсо немелер боло турган болсо, аламдар боло турган болсо, аламл ашхас бар го. Ошого окшогон нерселер боло турган болсо, эмне болуп калат анда? Булар дагы ошол мафхумул лақабка кирип калат. Демек, төөдө койдо закет берилет деп атат, башканысына кой эместе закет берилбейт деген түшүнүктү алып атат да. Бирок бул канчалык туура эмес, ал өзүнчө хилаф болгон маселе. Ва атибарил кисмил аввали минал кисмайни муттафакун алейхи. Эми эки кысымды биз мафхумду экиге бөлдүк да. Ошонун биринчи кысымы кайсы болуп атат? Мафхум муафак болуп атат. Муафакага амал кылуу бул баарыбызда иттифакый нерсе. Şafilerdagi, cumhurlardagi biz de amal kılamiz ага deydi. Waqtulifa fi-thani bi aqsamihi. Hele bekinci maf'ul muhalafa 8 aksamlar menen ne bolot deydi bunlar? Hilaf var deydi. 1 2 3 4 5 6. Bu jakta 6 aksamını aytып турам бул жерде. 1 2 3 4 5. 5 aksamını aytып тур. Бул jakta şeyh 3-өйүн айтабыз деп аткан бул jakta. Так. Анан ne деп атат? Waqtulifa fi-thani bi aqsamihi. Fa 'inda ash-shafi'iyyati mu'tabarun siwa al-akhir. Şafiilerin mazhabında mogo ошол төртөө амал кылат. Sıfa, şart, goy, adat amal kılат, laqap amal kılmayt dedi laqapga. Fa yadullu ala nafi zakati anil alufati. Ne деп атат? Андай боло турган болсо, биринчиге алып карай турган болсок, fil ibili saimati zakatun dedi da, эгерде fil ibil saima эмес, alufa боло турган болсо, өзүң жанагы жылдын көбүндө кайра өзүң неме боло турган болсоң, чөп менен бага турган болсоң, чөп алып келип бага турган болсоң, анда эмне болуп калат дейт? Ага закат бербейсиң деп атат. Wa ala annahu la nafaqata li mubanatin ghayri hamilin. Talak берилген аял эгерде боюнда болбой турган болсо, ага нафака жок дегенди түшүндүрүп атат. Жанагындай айтып атат. Wa ala al-hilli idha nakahat ghayruhum fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayru дегенде. Ne деп атат? Башка күйөөгө тийип чыкмайынча халал болбойт деди. Тийип чыкса адал болот деп атат. Wa ala nafi zaidi ala 80. Анан fajilduhum 80 jalda дегенде, демек 80 камчы ур, 80 камчысын урба деп атат. Андан ашкын урба деп атат да. Я. Азындагы көбүндагы.
көбүнө эми бул жакта эми албетте 80 камчысын ур десе, өзү 80 камчыны урууду ошол лафз өзү талап кылып атат. Андан ашша өтүп кетпе деп атат да. Wa 'inda al-Hanafiyyati ghayru mu'tabarin bi aqsamihi fi kalam ash-shari'i faqat. Ал эми бизде боло турмаса, мейли биякта айтылган 5 аксам болобу, калган башка 8 аксамы дейсиңби? Бардыгында этибар кылынбайт. Шариянын каламында дейт. Wa tamamu tahqiqihi fi kutub al-usul. Ал эми муну дагы тереңирээк окуйм десең, ушул усул китептерине барып окуп алсаң болот дейт. Эми бул жакта неме кылып атат? Мисалы үчүн wajhul farqi bayna nusus ash-shar'iyyati wal ibarat al-fiqhiyya. Таптыңарбы? Бирде турат. Эконун ортосунда фарк кандай мынча болуп атат десе, анна нусус al-Qur'ani was sunnati tahtawi ala ibaratin balighatin hakimatin. Курандын, хадистин настары эмне болот дейт? Өзүнүн ичине ушунчалык бир мындай кенен бир маани, терең бир маанилерди камтылган болушу мүмкүн. Адамдардын сөзүндө ал нерсе жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айткан? Утиту жавами'ал калим. Демек, калам эмне болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыска, бирок ичине көп маанини камтылган сөздөрдү айткан дайыма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай өзгөчөлүк берген. Ким пайгамбарыбызга окшоп ушинтип неметип айта алсын дейт да. Анан алдардан айтып аткан сөзү дагы ошол учурдагы абалдарды эске алынып айтыла турган нерсе. Аны сен мухалафасына тетирине амал кылсаң, туура эмес нерсени берип коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн мындай деп айта турганбыз, Мухаммадур Расулуллах деп айтсак. Мухаммад мафхумул лакаб. Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси десе, пайгамбардан башкасы анда Аллахтын элчиси эмеспи деген нерсе. Анда бул калгандардын пайгамбарчылыгын инкар кылган калп барып коет да. Ошондон бизде эмне кылат? Мафхум мухалафа амал кылбайт. Мисалы үчүн бул жакта айтып атат, "Фаруббама тузкару фиха алфазун литакид." Кейде сен мафхум мухалафа колдонуш мүмкүн, бирок кейде сөздөр маанини неме кубатташ үчүн эле айтылган болушу мүмкүн. Тавкид үчүн, ват таубих кейде жан неме кылып, аларга неме сөгүш берүү үчүн, ват ташниян жаман сөз айтыш үчүн, вал вази кейде осуят назынасат айтыш үчүн, ват тазкиру мааниси жакын эле. Вала такуну койдан нима сабак. Бирок бул койт катары неме колдонбо дейт бул нерселерде. Ваз үчүн айтылган, тиги тазкир үчүн айтылган нерсени койт кылып неме кылба. Кaqawli азza важал, мисалы үчүн жөнөкөй гана са мисал алып келе турган болсок, айтат: "Вала таштару би аяти саманан qalila." Деди. Мааниси не деп атат? Менин аяттарымды аз акчага алмаштырып албагыла деди да. Десе, "Fa innama udi." Бул жерде мындай деп түшүнүп албагыла дейт да. "Вала таштару" мафхум мухалафа амал кылам десең, анда аз акчага сатөр неме, аз акчага сатөр бергиле, көп акчага сатөр деле деген түшүнүп калабы дейт да. Жок, андай эмес дейт. Ошондон бул аяттан эмне болгон дейт? Бул жакта зажир, таубих деген нерсе болуп атат дейт. Не дейт? Fa innama udifa lafzul qalili lit-tashni'i 'ala al-'amali wa la yadullu 'ala anna al-ishtira'a bis-thaman al-kathir jaizun дейт. Демек бул жакта qalil деген сөз эмне болуп атат? Ошол эмне кылып атат? Lit-tashni'i 'ala al-'amal. Булардын кылган амалы жаман экендигин көрсөтүп атат дейт булар. Сен канчалык неметсең дагы, аз болсо дагы бүттүк нерсе, бул Алла Тааланын аяттарынын алдында сен кылган амалдарың кичинекей эле нерсе болуп калат деп атат. Түшүнүктүбү? Бул дегени көп нерсеге неме алмаштырса болот экен деген нерсе эмес дейт. Wa kadhalika qawluhu azza wa jalla la takulu ar-riba la takulu ar-riba ad'afan mudha'afa. Десе бизде бул жакта эмне болуп атат? Ad'afan mudha'afa. La takulu riba ad'afan деди. Бул хал болуп атат да. Мисалы, жа Зайдун рокиб, жолса идрип Зайдан рокибан десе, мен мисалы ушинтип айтсам, идрип Зайдан, жолса саллим ала Зайдин рокибан деп айтсам, эмне болот? Сен рокиб болуп турган кезде ага салам айт деген мааниде болот. Андай рокиб болбосо салам айтпа деген. Саллим ала Зайдин муаллиман. Муаллим болсо салам айт, болбосо салам айтпа деген мааниде. Акрим Зайдан муаллиман дегенде, муаллим болсо ага икром кыл дегендей. Бул жерде да эгерде ошондой халды эске ала турган болсок, анда эмне болуп калат? Риба мааниси эмне деп атат? Ла такулу риба адафа мудафа. Сырткы мааниси эмне деп атат? Рибаны көп эселеп жебегиле. Бир аз жесеңер боло берет дегенди түшүнүп калат анда. Эгер нахини немеге хал калып бара турган болсоң, мааниси ошондой болуп калат да. Көп неметпегиле, бирок бир аз жесеңер болот дегендей. Жок, Кудай сактасын. Азы да көбү да арам болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Fa innahu yadullu ala anna riba jaizun idha lam yakun da'f al-asl. Эгерде экеси болбосо, бир аз болсо жей берсең болот дегенди түшүндүрөт дейт. Бирок ал максат эмес. Амма кутубул фикх боло турган болсо, фикхтерин кутубул фикхияларда эмне үчүн амал кылса болот десе, fa inna maqsudaha tadwinul ahkam ala tariqatin qanuniyatin. Канун бир жол менен неме кылуу болуп атат дейт. Канун жол менен эмне болуп атат? Ошого амал кыл деген нерсе болуп атат. Атайын сага закондук жана
эми конституцияда кылтур алып келип кыскача неме алып келип берип коет. Ошоңдай неме кылышың керек. Walaysa fiha shay'un min at-ta'kid wa at-tashni'i wa ghayri dhalika. Жогорку айтылган маанилер бул жерде жок дейт. Fala budda андай боло турмаса, fala budda min i'tibari mafhum mukhalafati fiha. Демек ошол нерседе анда кутубул фикияда боло турмаса, mafhum mukhalafaga амал кылсаң болот деп атат. Амал кылыш керек дагы деп атат. Qala fi sharh at-tahrir ba'da qawlihi ghayru mu'tabarin fi kalam ash-shari'i faqat деп айткан сөзүндө бул мафхум мухалафа шариаттын сөзүндө гана эске алынбайт дегенден кийин не деп айтып атат? Фақад нақала шейх Жалалуддин ал-Хаббази радиаллаху анху фи хашият al-Hidaya. Жалалуддин ал-Хаббази деген бул бизде жана Тажикстанда Хужанд бар го. Ошол жерде Хужанди, Қала al-Хужанди деп келет. Демек ошол жерден чыккан алым ошол Шамс Раима al-Кардариден нақыл кылып мындай деп айтып атат радиаллаху анху: أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارعي. Bizde мындай деген унван бар. التنصيص لا يدل على التخصيص деген бар. Демек, атайын бир баса белгилеп бир нерсе кылып айтып турмаса, анын немесине өкүм жок деген, каршысына өкүм жок дегенди түшүндүрбөйт дейт. Түшүндүңбү? Демек, تخصيص الشيء بالذكر атайын бир нерсени баса белгилеп, ошого бир неме кылып айткандыгын бул мерет ла ядуллу аля нафил хукми амма адаху. Мисал үчүн Алла Таала Куранда эмне деп айтып атат? Мухаммадур Расулуллах деп айтып атат. Демек пайгамбар болсамды расул деп таксис кылып атат да, таксис кылып аткандыгы демек бул ушул васф башкада жок дегенди түшүндүрбөйт дейт. Ушул аяттан, ушул өзү аят бир учурда испаттагы нафидагы неметпейт бизде. Түшүндүңбү? فأما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات يدل انتهى. Алем адамдардын үрп адаттарында, колдонгон неме хиварларында, акыл менен түшүнө турган мантыкый нерселерде, логикага тиешелүү болгон нерселерде мафхум мухалафага амал кылсаң болот дейди. Ва тадавалахул мутаахирун, мутаахирлер эмне болду дейт? Ошол нерсени пикирди карманды дейт. Биздин мутаахир алымдарыбыз. Ва алейхима фи хизанатил акмал. Акмалдын хизанатул акмал деген китепте ушул нерсе ушул мааниде колдонулган дейт. Мындай деген сөз бар алымдарыбызда: ла тафтахил хизана ва ла таксир ас-сахах деген эреже бар. Хазана деп окуба дейт. Хизана. Ошондуктан ла тафтахил хизана, хазинаны ачпа деп атат. Ачпа дегени фатх кылба деген мааниде бул жерде. Ва ла таксир ас-сахах. Мухтарус сахах деп окуйсуң, сахах деп. Түшүндүңбү? Сахахты, сахихти сындырба деп атканы сахах кылып окуу, сахих кылып окуу дейт. وتداوله المتأخرون وعليهما في خزانة الأكمل والخانيات فتوى قاضي خندو منداي деп келип атат. لو قال ما لك علي أكثر من 100 درهم كان إقرارا بال100 дейт. Караш, не дейт? Ошону биз мафул мухалафа кылып түшүнсөк болот дейт. Не деп? Эгер бирөө жарым келип айта турган болсо, сага менин мойнумда 100 дирхамдан ашыгы жок дей турган болсо, бул эмне болот дейт? Бул мен сага 100 дирхамдан карыз, сага 100 дирхам карызмын дегенди түшүндүрөт дейт. Андан акчасын эмне болуп атат? Нафи кылып атат. Андан акчасын нафи кылып атат, бирок бул жактан икрор болуп атат дейт. 100 карызмын, калганын неме эмесмин деп атат. Вала юшкилу алейхи адаму рузун шейин. Эми бул жакта да бир мисал алып, сен мага ишкал жаратпа дейт. Ал ишкал жаралбаш керек дейт. Мындай деп түшүнүп алба дейт. Не деп? Малака бирөө жарым айта турган болсо, малака алейя аксару мин 100 дирхамин вала акал деп айта турган болсо, бул жерде не дейт? Эч нерсе важип болбойт дейт. Сен менин мойнумда сага 100 дирхамдагы, андан 100 дирхамдан көбү дагы, азы дагы дей турган болсо, бул икрор болуп эсептелбейт дейт. Эч нерсе важип болбойт. Ал эми жогоркуда боло турган болсо, сага неме 100 дирхамдан менин мойнумда сага 100 дирхамдан ашыгырагы жок десе, 100 дирхамдан анда ашыгырагы жок болсо, анда азырагы бар экен да. Деп мафул мухалафа менен амал кылсам болот деп атат. Түшүндүңбү? وفي حج النهر نهر الفائقтын حج бабында المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا. Жалпы риваяттарда этибарга алынат. ومنه أقوال الصحابة رضي الله عنهم керек болушулардыкта кирет. قال анан айтып атат: وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا بما لا ما لم يدرك به انتهى. Бул деген сахабалардын сөзү дагы жанагы немен гайбиятка тиешелүү маселелер болбош керек экен.
Kadimkide adam alasa o neme düşünüp turgan nerseler bolsa anda mafhum muhalafasına amal kılsam bolat. Ay li anna ne üçün otat? Li anna kavlu sahabi radıyallahu anhu iza kana la yudrak bir ru'yi ay bil ijtihadi lahu hukmul marfu'i. Egerde oy pikir menen düşünüp turgan sözlerden bolboz turgan bolsa anda bul ne bolat deyt? Peygamber sallallahu aytkan hadisinden hükmünü alıp bolat. Fa yakunu min kelami şer'i anda bul dağı şeriatın kalamından bul bolat dağı. Vel mafhumu fihi gayr mu'tabar. Alem alcada kalamu şeriada mafhumun itibar kılınmamaydı. فالمراد بالروايات روايات جناغا وعمل بمفهوم روايات أتى لدغا وشل جدا روايات المقصد مكان ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. Demek sahabalardan jana başka mujtahitlerden rivayet kılıp gelgen, kitaplarda gelgen sözlerde aytып atat. Wa fi nahri aydan inda sunanil wudu, bunday dep kirip atat. Mafahimul kutubi hujjatun. Görürsüz mü? Mafahim muhalafa dep aytkan jok. Mafahimun mafhumul kutub jok bolsa mafahimul kutub dep aytты, mutlaq aytып atat. Bundan maksat ne eken? Mafhum muhalafa eken. Mafahimul kutubi hujjatun bi khilafi aksari mafahimin nusus. Alem başka nususların nemesinde hujja bola esepterбейт intiham. Wa fi gayatil bayan, gayatul bayan Hidayen şarhı bul jana şeyh kimele şeyh Amir Katib Atqonidin jobus Itqonidin kitabı inde qawlihi ve leysa alal mar'ati ne dep kelip uşundan da mafhum muhalafa çıkarıp atat. Ve leysa alal mar'ati an tanquda dafairaha. Ayal kişiге janağı neme örülgen çaçın buzuş nemeden keyin gusul alışka kelgen uçurda nemesin buzuş mildet emes dep atat. Başlarının moğu çaşlarının nemesine, tüpkülerine moğu çaşlarının uçlarına jetkisi bolat dep atat. Teri oşul tarafına jetkisi bolat. Kalgan nemesine nemetiş jetpese eç nerse bolboyt.